Дастан мырза өзү жооп берип койсун, мындай жагдай эмнеден улам жаралды? Биз өзүбүздүн квартирабызды сатып, ушу Бивизага 1 миллион почти 400 миң сом бергенбиз. 1 миллион 400 миң. Фыраттын папасынын кафеси бар. Дастандын ата энесинин бизнеси бар. Бул акчалуу адамдар, бирок дагы эле акчабызды берген жок. Баары Фыратка акча бергем деп айтып атышат. Фырат кол койгон деп атышат. Фырат менен тактап сүйлөшкөм. Мени бирөөсү да тааныбайт, бирөөсү да мага заявление жазган эмеспи. 138 киши арыз жазган. 100% Америкага кепилдик менен виза алып берем дейт. Ушунчалык алдамчылар экен, мындай кантип алданып калганын билбей каласың да. Өзүңүздө такыр күнөө жок деп эсептейсизби? Ушул акчаларды алып жолуп кетишине? Сот чечет аны. Мен Түнкү учурда Оштон, Жалал Абадтан, алыс жактан келген балдар бар. Мен $5000 төлөгөм. Балам силердин айыңардан СИЗОго отурду. Силерге биз акчаны кайтарып бербейбиз. Түрмөгө камамайын, акчабызды кайтарып бербейт деп ойлоп атасыздарбы булар? Виза борборуна алданган жарандардын иши минтип бүгүн сотко чейин ашып отурат. Буга чейин ал компания жеке өзүнчө ишкерлик менен алектенген. Европага, Америкага виза ачып беребиз деп жарандардан $1000 $5000 чейин алган экен. Ошолордун иши дагы деле 6 ай, 1 жыл убакыттан бери акчабызды кайтарбай жатат деп милицияга арыз жазып, андан кийин иши минтип сотко чейин жетип отуруптур. Азыр ушул жарандардын көйгөйүн угуп, сот процесси кандай жүрөөрүн көрсөтөбүз. В целом жалпы ушул Бивизанын атынан сотко өткөн иш боюнча 138 киши арыз жазган. Ал 3 дело болуп бөлүнгөн по частям. И азыр болсо Фырат дагы Дастан дагы акчаны берген жок. Эч кандай Фырат бермиш болуп атат, бирок ал жанагындай остатоктор болот го, аз акча калган, ошону берип туруп эле соглашение жазып бергиле деп үмүт атат да. А Дастан болсо мен вообще бир да сом алган эмесмин, мен күнөөлүү эмесмин, акчаңарды бербейм деп атат. Азыр болсо требуем, чтобы их посадили хотя бы судебный процессте СИЗОго, чтобы они что-то начали делать. Фырат мисалы үйүмдү саттым деп Супер ТВга эме интервью бериптир. Жок, ал үй сатылган жок, мына свидетелдер бар. 7 айдан бери сатпай жүрөт и риэлторум сата албай атат, аны муну деп калтын баарын айтып жүрөт да до сих порчу. Фыраттын папасынын кафеси бар. Дастандын ата энесинин бизнеси бар. Бул акчалуу адамдар, бирок дагы эле акчабызды берген жок. Бербейбиз деп атышат да азыр. Азыр учурда сот булардын мүлктөрүн камакка алдыбы, алган жокпу? Камакка Арест. Дастандын ата энесинин үйү алынды го дейм. Бирок точный эмебиз жок биздин информациябызга дагы. Биз өзүбүздүн квартирабызды сатып, ушу Бивизага 1 миллион почти 400 миң сом бергенбиз. 1 миллион 400 миң. Бизге США-га, Америкага виза 100% гарантия 6 айдын ичинде алып беребиз деп бизге сөз беришкен. Мен жолдошум, балам үчөөбүз семейный тапшырганбыз. Бизге уже 6 айдан ашты, возвратийник берген жок, визага киргизген жок. Бизге билетибизге чейин алып берип, Турциянын посольствосунан 4-нөн 5-ине караган июнга окошко алып берген. Американын посольствосунан киресиңер, интервью бересиңер деп. Биздин вылетке 5 күнү биз 5-июнь 2024 жыл эртең мененки 8:30 Стамбулга учмакпыз. Учаарыбызга 8 саат калганда ошо Бивизанын сотрудниги Алтынбек деген бала чалып бизге отказной жаздырды. Сиздердин ишиңиздерди, делоңуздарды биз посольствого дайындап жетишпей калдык. Бизге 1 ай убакыт бериңиздер. Биз 1 айдын ичинде кайра сиздерди посольствого киргизебиз деп бизди алдап 6 айдан бери акчабызды ала албай жүрөбүз. Азыр эмнени талап кылып атасыздар? Соттон эмне сурап атасыздар? Биз соттон Насирдинов Дастан менен Байгелди Фыраттын камалышын требовать этип атабыз. Алар бошондукта жүрөт, ушунча кишини алдап коюп, канча кишини сыздатып. Былтыр 19 сентябрда 23-жылы тапшыргам. Канча акча бергенсиз? 146.800 общий акча. Каяка виза ачып беребиз деди сизге? Германияга деген, андан кийин отказ болуп калды, болбой калды деп Италияга деп ачам дешкен. Булар виза эле ачабыз дешкенби же ошол жактан жумушка да орноштурабыз дедиби? Виза и жумушка орноштурам дешкен. Мыйзам чегинде караганда булардын жумушка орноштурууга укугу жок. Анткени булар виза борборубуз деп виза эле ачып беребиз дейт да. Жумушка орноштуруу үчүн өзүнчө лицензия алыш керек. Ал жөнүндө айткан эмеспи сизге? Ал жөнүндө айткан эмес, ал жөнүндө билген да эмес. Биз өзүбүз менен
бул убакка чейин келип Кыргызстандан бир башка мамлекетке чыгып көргөн эмесмин. Кошуна мамлекеттерге да чыккан эмес. Ошондуктан бул жерде мен караңгылыгым болду. Бул нерселерди билбегендиктен алданып отурам. Жумуш дегенде канча маяна төлөнөт деген? Аяна дегенде $2000 көп айткан. $2,500, $3,000 төлөнөт деген да. Эл катары эле ушул Инстаграмдан көрүп реклама аркылуу келгем. 100% Америкага кепилдик менен виза алып берем дейт. Ошол реклама боюнча келип, ушул эл катары баарыбызда эле бирдей эле ситуация болуп атат да. Анан бирок эч кандай результат болгон жок. Анын арасында 3 жолу мени жөн эле Европага бардыртып келдиртип, жөн эле чыгымга душар болуп калдым да. Кандай 3 жолу жөн эле Европага барып келди берет? Бул эмне экен анысы? Биринчисинде ошол, то есть мындай болгондо договор боюнча мен Кыргызстан менен эмес, Европадагы Американын элчилигине кирип тапшырмакмын визага. И булардын айтымында ал жактагы адамдар булардын кишилери экен, булар 100% бизге эме берет экен, виза берет экен. Ошол анан биринчисинде деген эртең учам дегенде айтышты, ал жакта сиздин эмеңиз болбой калды, то есть сиз интервьюга кирбей калдыңыз, жөн эле барып келиңиз деп. Анан экинчи жолку, чтобы в дальнейшем мага не отказали в визе, мне пришлось просто так съездить. Анан экинчисинде болсо, экинчисинде то же самое виза алынды, бирок тоже эме болгон жок, эч кандай интервьюга жазылган жок. Үчүнчүсүндө болсо интервьюга жазышты, и то без результата болду. Жөн эле барып келдим да, получается. Аябай чыгым көп болуп калды. Канча болду сиздин чыгымыңыз? Мындай тегеректеп эле айтканда, доллар менен эсептегенде азыр 711 000 сом деп эсептелди. Негизи андан сырткары эмелерди кошкон жокпуз да. Барып келген чыгымдарыңызды Ооба, биздеги бар жанагы эми ойлобойсуң да ал учурда бир нерсе болуп кетет деп бүт баардык квитанцияны сактабайсың өзүң мененчи. Ошол квитанциянын барларын гана бул жака тапшырганга туура келди да. Демек сиз 3 жолу жөн эле Европага барып келипсиз да? 2 жолу барып келдим, бирөөсүндө барбаганга туура келди, чтобы үчүнчү жолу үчүнчүсүндө. алыш үчүн. Потому что экинчисинде да барып келсем, мен үчүнчү жолу анда Европага виза албай калмакмын. И эгерде анда да барып келип, төртүнчүсүндө дагы барыш керек болуп калганда, анда мен таптакыр эле Европага дагы өзүмдүн жолумду полностью жаап алмакмын да. Бул визанын ушундай аракеттерин башында билдиңиз беле? Бул Ушунчалык красноречивый булар, ушунча мынакей баарыбыз эле эме да, баарыбыз эле мындай кандай десем, жогорку билимдүү эле адамдарбыз, бирок ушунчалык алдамчылар экен, мындай кантип алданып калганын билбей каласың да. Ушунусунда точно получится, клянусь, эркекче сөз берем, короче, момундай бүт баардык менде записьлеринен бери бар, бүт сүйлөшкөндөрүбүз баары жазылган, акча бергенде да баарын жазып алгам. Бирок тилекке каршы ушундай результат менен бүтүп атат. азыр жалпы сиздер эмне талап кыласыздар? Азыр соттун Сот адилеттүү чечим чыгарып, бүт баарыбыздын акчаларыбызды алып кайтарып берсин. Алды уже 1 жыл 4 ай болуп атат. Акча тапшырып алды. Кимдер камалсын талап кылып атасыздар? Фурат менен Дастан, потому что биз тергөөдөн өткөндө жана куратор балдарды сураган кезде, куратор балдардын шотуна эч кандай акча түшпөптүр. Бүт Фурат менен Дастандын шотуна кетиптир деп бизге айтты. Анткени биз следовательдин тергөөдөн өттүк. Ошол кезде ошонтип аныктады. Мен бизди сураган кезде ошо канча куратор бала болсо ошолордун баары чакырылган. Ошолорду бизди кимдер обслуживать этти, ошол балдарды чакырып, сурап баарын шотун текшерип атат. Текшерип бизге эмет берди да. Таза экен бул балдар. Биз акчаны алып туруп, Фураттын картасына жөнөтчүбүз депчи. Фураттын картасына. Дастандыкына да жөнөтчү экен? Дастандыкына да жөнөтчү экен. Азыр бул эки бала Фурат менен Даслан деген бала. Бул экөө иштетсе керек, визаны биздин бир ишибиз болчу. Эми билип атабыз да биз. Анан ал бул кечеги өткөн сотто Фурат айтып атат, мен уже половину заплатил. Он должен заплатить депчи. Анан биз түшүнбөй атабыз, биз кимизи жарымын алган, кимизи полный алган. Болгону ошону ачыктап төлөп берсе бизге сот отурумун тезирээк чечип, алыстан келе албай жаткан, мисалы үчүн апалар бар, жаш өтүп калган. Ошондо тезирээк чечим чыгарып бизге ушунча адамды сыздатпай кайтарып берсе жакшы болмок. Океандын ары жагына барам деп алданган жарандардын арызын Октябрь райондук сотунда судья Надырбек Токтосунов карап жатат. Бирок ал ачык өтүп жаткан отурумду видеого тартууга уруксат берген жок. Бул күнү 10дон ашуун жабырлануучу көрсөтмө берди.
Ал эми айыпталып жаткан Бивизанын негиздөөчүсү Дастан Насирдинов күнөөсүн мойнуна алган жок. Экинчи негиздөөчү Байгелди Фырат айыбын жарым жартылай моюндап жатат. Адвокаттар ушул иш боюнча жооп берип койбойсуздарбы? Дастан мырза, бул жерде эми иш бирөө эле жалпы айыптоо боюнча алда кандай кадамдарды көрөсүздөр, ошол боюнча жооп берип койбойсуздарбы? Жок, эми Дастан мырза өзү жооп берип койсун, мындай жагдай эмнеден улам жаралды? Согласуем день, она жооп берет, хорошо? Номерлериңиздерди алып калабы анда? Эми азыркы эми согласовать эте турган эмне? Бул жагдай эмнеден жаралды? Эмне себептен жооп бербей атат, ошону эле. Дастан мырза. Дастан мырза, жооп берип коесузбу? Эми фирманы негиздеген сиз турбайсызбы? Мындай айтайын, сиз акыркы могу сотко эми келдиңиз. Буга чейин жок болчуңуз. Буга чейин 60 адам суралды. 60 адам суралганда бирөөсү да против мага показания берген жок. Баары Фыратка акча бергем деп айтып атышат. Фырат кол койгон деп атышат. Фырат менен тактап сүйлөшкөм. Мени бирөөсү да тааныбайт, бирөөсү да мага заявление жазган эмес байке. Мен сиздин жумушуңузду карап жүрөм. Жакшы иштейсиз билем байке. Но мен ошону эле айта алам азырынча. Сиз эми бир нерсе кызык болсо, так как заседание ачык болуп атат, сотко кирип, ошол жакта полностью информация бар, полный показаниялар бар. Мен ошол жакта баарын айткам. Ошону соттон Бунун баарына Фырат күнөөлүү деп эсептейсизби? Унча акча сумманы бар. 100дөн ашык жабырлануучу бар турбайбы? Болгон сурооңузга жооп бердим, мен кетип Сиз өзүңүздө такыр күнөө жок деп эсептейсизби? Ушул акчаларды алып жолуп кетишине? Сот чечет аны, мен чечем. Жок, өзүңүз кандай Мен эсептейсиз? айта албайм ал жөнүндө эч нерсени. Эми ушунча жабырлануучу бар экен, 100дөн ашык. Мен айттым өзүм сөзүмдү. Мен сизге ушуну эле айтып бере алам, пока сизге бир нерсе кызык болсо бул жактан кирип алып алсаңыз болот. Башка эч нерсе айта албайсыз. Жакшы алыңыз. Бул жагдай тууралуу Байгелди Фыраттын пикирин алууга мүмкүн болгон жок. Биз Насирдиновдон комментарий сурап жаткан маалда ал чыгып кетип таппай калдык. Мурдагы отурумда жабырлануучулар Бивизанын жетекчилерин камоону талап кылган. Бирок бүгүнкү сотко өтүнүч келтирген 13 адамдын 4-төө келбей калган үчүн судья ал маселени кийинки жараянда карамай болду. Бул жабырлануучулардын нааразычылыгын жаратты. Биз өтүнүчүбүздү мурунку эле сот отурумунда бергенбиз, бирок анда дагы ошо ачык калтырган, баарынын оюн угалы деп. Бүгүн дагы келдик. Бүгүн күнү да эмкиге калтырды, эмкиде угалы деп уже экинчи жолу получается ошо откладывать этип атышат да. И мурункусунда түшүндүргөн боюнча ходатайствого кол коем деген кишилер келсин деген да, келип ошолор өзүнүн оюн айтсын деген. Бирок бүгүн келсе алар өзүнчө кайра ходатайство жазсын деп бүгүн дагы ошондой башкачараак айтып койду да. И өзүбүз да ошо түшүнбөй калдык, ошо кандай кылышыбыз керек. Сиздер буну сөзсүз түрмөгө камамайын, акчабызды кайтарып бербейт деп ойлоп атасыздарбы булар? Ооба. Потому что Дастан өзү 0%, өзүнүн күнөөсүн алган жок. Значит, уже бербейм деген эле сөз. Өзү деле айтып атат, акчаңарды бербейм депчи. Фырат болсо только берсем дагы 50%ын берем деп атат да. И биз ал 50%ке макул болгон жокпуз, макулдугубуз жок. Анткени биз общий канча берсек, ошончо алгыбыз келет да. Бүгүнкү сот отуруму мындай аябай адилеттүү болду деп айта албайм, анткени какой-то бир 4 адамдын кол коюп берүүсү менен ушунча адамды каратып туруп, дагы деле тиги Фырат деген кылгылыкты кылып коюп, эмеде жүрөт да, свободада жүрөт. Ошол нерсени биз кайра каратып, Фыратты кайра отургузсун деп бүгүн келген болчук, бирок, к сожалению, кайра кийинкиге калтырып коюшту. Мында бөгөт чарасын карап жатканда 6-7 адам макулдугун берген, аларга балким заранее сүйлөшкөндүр. 6-7 адам каршы болгонбуз. Бүгүнкү учурда Оштон, Жалал Абадтан, алыс жактан келген балдар бар. Атайын түнү менен келишти. Алардын оюн эске албастан 4 адам келбей кой деп бөгөт чарасын караган жок. Биздин өтүнүчүбүздү ачык калтырып койду. Ошол менен биз макул эмес. Ошол себептен сот менимче мындай бүгүн адилеттүү чечим чыгара албады деп ойлойм, анткени 6 адамдын оюн эсептеп аны СИЗОдон чыгарып ийген жакшы, же бүгүн 20-30 адам келди, баары камалсында отса, биздин оюбуз уккан жок, 4 адам келбептир деп койду. Кандай болот билбейм, мыйзамдуу түрдө карап берсин. Сиз каяка барам деп канча сумма төлөдүңүз эле? Мен бул жакта өзүмдүн байкемдин укуктарын коргоп келдим. Ал деген 15 сентябрда Англиянын Лондон шаарына бармак, ошол жактан окуп бүткөн, ошол жерден диплом алуу аземине бармак.
Фираттын братишкасы дагы Ферхат деген бала бар болчу, ал дагы ошол жакта сотрудник болчу, ал дагы ошо көп адамды ошо алдаган да. И анын получается бул семейный катары көрсө да болот да бул иштичи. Сиз каяка барам деп канча сумма төлөгөнсүз? Мен Виза алуу үчүн. Мен $5000 төлөгөм. Тоже Европадан деп сүйлөшкөнбүз. Европадан дальше Америкага кетмекмин. $5000 бергем общий. Бирок ошо жанагы тугистен караганда деле бүт жалаң жаман отзывдар болчу да. А Инстаграмга мисалы мен отзыв жазсам өчүрүп салышчу. Мен бир жолу тугистке жазгам, тоже акчасын ала албагандар мага жазгыла деп жазсам, Фырат мага ошол күнү чалып алып, мен силердин үстүңөрдөн заявление жазам, ону алып салбасаңар, мен ага айткам да, мен силерге сотко заявление жазам, эмнеге уштап атасыңар десем, сен жазсаң биз деле сенин үстүңөн жазабыз, бизди деле защита кылган адамдар бар деп мага айткан да. И ошентип коркутуп жүрүп, ал комментарийди албасаңар акчаңарды бербейбиз деп аны өчүртүрүшкөн мени. Сизге кандайдыр бир суммасын кайтарып бердиби ошо $5000? Ооба, мага сумманы кайтарып берди, бирок ал дагы мен өзүм родной байкем барып атып, күнүгө чалып атып, ошентип жүгүрүп атып, биз бирок сот иши башталгыч акта алганбыз мурунчу. Канча сумма? 220 000 сом алгам. Калганын бере элек да. Калганын бере элек. Мен өзүм бир тууган эжем тоже мен менен тапшырган. Алар да кредит алып, кредиттерин төлөй албай кыйналып жатышат. Алардын суммасы канча эле? Алары ар бири $5000 беришкен. Алардыкы дагы миллиондон ашык экөңкү бириге. А биз болсо өзүбүздүн жашап аткан квартирабызды сатып, акчабызды бергенбиз. Азыр өзүбүз кайра бөлөк бирөөнүн үйүндө квартирада жашап атабыз. Канча суммасын кайтарып берди ушул күнгө чейин? Бизге СИЗОго кирер, биз эң биринчи болуп визаганын атынан биз жазганбыз, октябрьский, биз жазганбыз. Биздин аркабыздан анан ушунча киши арыз жазып атат. Биз жазганда 1.400.000 почти эме тапшырып атабыз алардын колуна. Бизге 400.000 дейин кайрып беришти, бирок биз аны кайрып бергиле дегенде биз аны почтадан бөлүп бергиле деп требовать эткен эмеспиз. Общий сумманы бир бергиле, биз кайра квартира алгыдай болойлу дегенбиз. 400'дү берген боюнча башка жок. 400.000 сомду берген бойдон башка берген жок. СИЗОго кирерин астында бизге байле айтты. Силерге акчаңарды кайтарып беребиз, отказной жазсаңар болот деп. Биз отказной жазган эмеспиз. Бизге Фыраттын мамасынан дагы эме кат келди через WhatsApp. Мамасы өзү тааныштырып, мен балам силердин айыңардан СИЗОго отурду. Силерге биз акчаны кайтарып бербейбиз, акчаны кайтарып береткен деп арыз жазып атасыңарбы? Биз бирок силер баштаганыңар үчүн биз арызыңарды алмайынча биз силерге эч кандай акча кайтарып бербейбиз. Кайра силерди коркутууга өттү. Апасы, Фыраттын апасы чалды. Апасы биз только арыз жазбагандарга гана акчаны беребиз деп айтты. Менде баардык доказательство бар.